Программабызды улантабыз. Бүгүнкү биздин мейманыбыз Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлсүн Мамашева келген. Хуш келдиңиз. Саламатсызбы? Майрамыңыз менен. Рахмат. Арзубаган биздин студиянын атынан белек. Рахмат. Көп жашаңыз. Бар болуңуз. Сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү майрамыбыз менен дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анан ушу майрамдын урматында сөзүбүздү ушу майрам менен эле баштасак. 8 март сиз үчүн. 8 март мен үчүн жалпы аял зат үчүн бул эң чоң майрам. Себеби аял деген биринчи эне, аял кыз, аял бул турмуштун түйшүгүн дагы, бактысын дагы, жакшылыгын дагы, жамандыгын дагы баарын бирдей көтөргөн, балын да тузун дагы бирдей көтөргөн бул аял заты баатыр. Ошондуктан мен бүгүн жалпы аял затын ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жалпы аял затын ушул чоң биз үчүн бир жараткан майрам менен куттуктап коюуга уруксат эткиле. Баарыңыздарга чың ден соолук, аялдык бакыт, энелик бакыт, анан эң башкысы азыр менин жашыма келип калганда бул ден соолук экен. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Айтканыңыз келсин. 50 жылда эл жаңы деп атабыз. Анан бүгүн да элге салган сурообуз ушул болду. Айымдар эмне белек алганды жакшы көрүшөт дегенчи. Анан азыр эми ушундай бир материалдык байлыкка басым жасаган заманда жашап атабыз да. Сиздин өзүңүздүн алган белектер тууралуу жалпы эле эне катары кыз келиндерге бир кеңешиңизди бар айтып кетесиз. Эми биздин алган сыйлыгыбыз албетте белегибиз. Бул өзүңөр айткандай материалдык белектер биздин поколенияны, биздин муунду көп кызыктыргычу эмес. Сүйүнүп койчубуз кичине. Бул эң жакшы белек, бул элибиздин тынччылыгы, үйүбүздүн жакшылыгы, бакыты, балдарыбыздын мыкты чоңойгону, кыздарыбыздын мыкты чоңойгону, баланчанын кызы экен, баланчанын уулу экен деп ошол бир жакшы сөздөрдү айттырганы, бул биз үчүн эң чоң бакыт жана эң чоң белек. Шүгүр топук кылуу, Ооба. Шүгүр топук кылуу бул биздин муундун чындап мүнөзү. Жакшы. Анын сыңары көпчүлүк ушул улуу муундун өкүлдөрү көп айтып калышат да, материалдык байлык менен азыркы жаштарга окшоп биз мактанбайбыз. Биз балдарыбыз менен, жетишкен ийгиликтер менен, артыбыздан из калтырган мурас менен мактангыбыз келет, үлгү болгубуз келет деп көп айтып калышат да. Сиз да кошулат болушуңуз керек ошол нерсеге. Анын сыңары балдарыңыздын 8 мартта берген өзгөчө белектери, көңүл буруш ошол тууралуу кеп калсаңыз. Эми азыр балдарымдын мага эрте менен туруп, мама майрамыңыз менен деп кечетен бери кайра звонить этишип, башка жактагы балдар, кыздар, неберелер, менде чөйрөлөрдөн 4 азыр, небереден 7, балдарым 2 уулум, 1 кызым бар. Баары эле бир топ 50дөн ашып ушундай жашка келип калышты. Анан өздөрүнүн үй бүлөлөрү бар, баарын тең. Бирок ошолордун баарын тең балалык мээрими, биз төккөн энелик мээримге балалык мээрим жооп берсе, мындан өткөн энелик бакыт жок. Мындан өткөн мындай бизге берген белек жок да. Белек деп айтсак кичине кичиреп калат деп атам. Мындан өткөн эненин бакчысы жок. Ошондуктан бул балдардын күндө ошондой мээрин төгүп, энебиз деп, мамабыз деп мени кейитпей, бизди кейитпей турганы. Бул мындан өткөн бизге жакшы сыйлык, жакшы белек жок да. Ошон үчүн мен бүгүн эрте менен эрте мына балам азыр жеткирип келди бияка. Жеткирип келип, мама эфириңиз жакшы өтсүн деп өзүнүн сыйлыктарын тапшырып, болор болбос дейличи, анан чоң болуп кеткенде болбойт. Анан ошол нерсенин баары тең мына жаш кезде баарын көтөрөт экенсиң. Өйдө болот экен, төмөн болот экен, жаш кезде жаңылыштык болот экен, кемчилик болот экен, аны баарын оңдоп жүрүп отурат экенсиң. Анан кийин эми эң жакшы бакыт бул азыркы менин жашымды айтпай эле коеюн, кыздар жашын айтпайт дейт, бирок мен кыз курактан өтүп калгам, айта берсем болот. Жакшы. Анан кийин ушул учурда мен ушу ата-энелерге, өзүмдүн замандаштарыма баарына каалайт элем, ушу балдары көңүлүн көтөрүп турса, кыздары көңүлүн көтөрүп турса, ошолор өзүнүн ордунда болсо, байлык эмес, бийлик эмес, көңүл менен, көкүрөктүн байлыгы менен
ушу бизди кубантып турса деп ойлойм да. Жакшы. Баягы дүйнөдө эң кымбат кесип айлык албайсың. Анан бирок ошого карабастан жан дүйнөң менен аткара турган бул кесип небере багуу дейт да. Сиз дагы баягы неберелердин ушул чымыны бар чыгармачыл балдарды го билебиз. Неберелерден сиздердин жолуңуздарды жолдогон, өзүнүн өнөрү менен сиздерди кубанткан учурлар барбы? Династия уланып жатабы деген. Неберелеримен мен өзүм, мен да чоң эне болоюн, бир неберемди аягына чейин, башынан аягына чейин багайын деп, ошол бир неберемди төрөлгөндөн баштап өзүм колума алдым. Ошол небере кызым азыр тиги Венгриядан окууну бүтүп келип, азыр жаңыдан иштеп атат. Анан ошол неберем ырдайт. Анан мен баягы биз көп кыйналып калдык да биздин учурубузда. Ошол кыйналууларды эстегенде неберемди ушул ырчы болбой эле койсун деп ойлойм да. Андан көрөкчө кесипкөй болсун. Бир өзүн жакшы бага турган, өзүн бир кыргызга бир мамлекетке кереги тие турган ошондой бир кесипкөй болсо деп ойлойм да. Ошон үчүн Венгриядан азыр бүтүп келип жаңыдан иштеп атат. Мен бакканымды, менин тилегимди, менин ошого берген мээримди, ниетимди ошо актап атат деп ойлойм. Болсун. Жакшы. Соңунда айтсаңыз, ушул көп учурда ушул жылды дагы мисалы адеп ахлак жылы, башкача айтканда нравственность деп айтпайбызбы? Анан сизге окшогон улуу муундун өкүлдөрү жаш кыз келиндерге, кыздарга кандай насааттарды айтар элеңиз азыркы заманга ылайык айымдарга арналган? Мен ушуну байкап калдым да, мындай көпчүлүк учурда бирөөлөргө мындай көп учурда бизди сүйлөп бериңиз деп эметишет. Барабыз жолугушууларга. Анан көпчүлүк учурларда ошо бир эки киши туура эмес көрүп калса, ошол жалпы мындай публиканы бузуп коет экен да. Эгерде жалгыздап бирден экиден айтсак, ушундай муюп укушат келиндер, кыздар. Алар муюп укса, биз да чыргап калабыз да. Анан биздин да сөзүбүз жерде калышын каалабайбыз азыр. Анан бул сүйлөп атат тигиндей мындай деген сөзгө калып калбайлы деп анан байкап эле эметебиз. Бирок жаштардын, азыркы жаштардын умтулуусу мындай жалгыздап сүйлөгөндө, 3-4 болуп сүйлөгөндө, азыр эже батаңызды берип коюңузчу деген жаштар пайда болду. Бул бир учурда болбой деле калган мындай. Анан кийин ошого мен сүйүнөм да. Жакшы нерсе демек. Жакшы нерсе. Бул негизи жаштардын азыр кайра баягы ыйманга кайрылуусу деп ойлойм да. Туура жолго, туура нерсеге, кыргыздын өзүн, мен өзүм кыргыздын патриотумун деп ойлойм. Негизи кыргыздын таза сакталышын, биздин өзүбүздүн нарык нускабыз, нарык наслибиз сакталышын каалайм да. Анан өзүм да ошондой болгонго аракет кылам. Меники канчалык болуп атат билбейм да аны. Жакшы. Улутту сактаган келсе кыздарын сакта деп атпайбы? Алайым ошол көч баш болуп аман жүрүңүз. Дагы бир жолу майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Рахмат. Ден соолукта болуңуз. Рахмат.